туалетке барып жууп алып келип кайра Анда болду. Өзү врачмын да, мен Азыр ушул масканы такаттырыш керек. Ошо бизге да кабар айтып коюп отур, биз тамак аш каражаттарын алып келип бердик эле. Кечинде ыйлап айттык, маска десе болушту карап эң негизги тамак аш делебиз. Азыр Буларга эң негизги Азыр сиздер эң негизгиси бизге мындай жардам кылыңыздар. 29-да Бүгүнкү күндө азыркы табагыңыздарды айтып коюңуздар. 29 жөнөтүп коеюн, тиги жака жеткирип коеюн. 29 күнү менен 29-на чейинки рейстер биригип калды да. Ал жолугушат мына жерде. Азыр ызычуу болуп кетиши мүмкүн. Мына жерде 3 күн 4 күн эле сүйлөп жүргөндөрүбүз азыр көрүнбөй калды. Өткөндө келгенде 3 күн мурун келгенде булар бир-бирден алып кетип ошо лидерлерди жасында биз кетебиз дегендерди алып кетип сен 29 күн ошентип ана бул жерде отурган мына жаштар отургандарды сен калай берсиң болду. Булар менен иши деле жок, калып кетет да. Ал мына 29 учурат да мына адамдар почти что 80% калып кетет. Астында жүргөн 20%-ин уже алар мына карап жүрүшөт да. Эме болот. Мына элдик мүчөлөрүбүз, элдин эмелерибиз деп келип атат да. Биз силер жактабыз деп. А бирок келип туруп бизге мындай деген суроону берип атат. Ушул жерде эле кала бербейсиңер, ал жакка барып эмне кыласыңар? Менин регистрациям бүткөн, паспорттарым полный бүткөн, эч нерсем жок. 3 жылдан бери бармакмын да. Эми мен кетпесем азыр эч ким эмесмин да. Консульствага барам, мага 3 айга узартып берет, же 1 айга узартып берет. Узаткан мага эч нерсе нормаль жумушка да албайт. Нормаль неме да албайт. Өзүмө просто карыз болом бул жерде. 50 000, 60 000 карыз болом. И убактым кетет. Жетай 8 ай убактым кетет да. Кайра ал карызды берип, кайра билет барлыкка таппайт болчубуз. Эч ким таппайт болчу. Ошол жакта жүрмөкчү иштеп. Эми өзүбүз иштеп, дворник болуп иштеп, акчаны таап, билет алдык калчылдап. Эми кете албай атабыз. Таң каласың. Көзүңүз менен көрөсүз, биз кандай Мен ушул абалды көрөйүн деп келдим да. Ушул абалды Сизден Аллахын ыраазы болсун суранарыбыз, мына апаларыбыз, эжелерибиз сурап, карындаштарыбыз сурап, байкелерибиз сурап, канча күндөн бери кыйналып, тарышып, аябай кыйналышты. Боюнда бар Силер бооруңар ооруган болсо Аллахын чып-чын айтылган сөздөрдү жеткизиңер деп суранабыз. Эти менен эме кетти, мына азыр больницада жатат.